Аскар Акаевдин уяты болсо, Молдекеде болот. Келбей эле койгон жакшы. Ошол жакта жүрө берген жакшы. Жөнү келип жашай берсин. Жөнү келип жашай берсе болот. Бул 2005-жылы жашаса болмок, жөн эле. Экс-президент бери бир баарын эле бербеш керек. Ошонун ичине Садыр Жапаровду бербеш керек. Отунбаева бул мыйзамсыз экс-президент. Ачык айтайын. Анан бирден келсе эле колунан көрсөтөт. Тияк менен сүйлөшпөйсүңбү? Тияк менен келишпейсиңби? Экс-президент бери бир баарын эле бербеш керек. Ошонун ичине Садыр Жапаровду бербеш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн бизде абдан кызыктуу тема десек болот. Жакында эле Кыргызстандын туңгуч алгачкы президенти Аскар Акаев өзүнүн экс макамын кайтара алуу үчүн парламентке кат жолдогону коомчулукка белгилүү болду. Бул аябай талкуу жаратты. Бул боюнча көптөгөн ар түрдүү пикирлер айтылууда. Мына ушул теманын алкагында биз баарлашуу үчүн Кыргызстанга атын кашкасына таанымал адвокат Акен Токталиев агайга келип отурабыз. Саламатсызбы агай? Баягы келгенибиздин урматтуу көрүүчүлөр, бир канча себеби бар да. Анткени өзүңүздөргө маалым болсо керек, ошол Аскар Акаев 2005-жылдары качкан кезде Акен агайыбыз ал кишинин адвокаты болгон. Бир эмесе мынакей алдыбызда 2 жолу жазып берген ишеним катын көрүп отурабыз. Мындан тышкары сиз деги эле 2 президентке адвокат болдуңуз, качканына дагы, келгенине дегендейчи. Анан ушул жагдайлар боюнча сизден сурап, ой пикириңизди билүүнү биз туура көрдүк агай. Уруксат бергениңизге рахмат. Эми агай сизге алгачкы суроону берсем, ушул маалыматты кандай кабыл алдыңыз? Деги бул баягы экс макамын кайтаруу боюнча, экс президент макамын кайтаруу боюнча кат жолдогонун сиз кандай ойлойсуз? Туурабы? Бериш керекпи же бербеш керекпи? Элде ар түрдүү ойлоо айтылууда да. Сиздин оюңуз кандай? Менин оюмду сурасаң, эмеден бир баштасам деп атам, бир илгери бир окуядан баштасам деп атам да. Илгери бир айылда бир молдоке болгон экен да. Анан бир жыйын өткөрүптүр. Жыйын өткөрүп аткандан кийин бир жел чыгып кетиптир молдокеденчи. Анан молдоке кысарып татарып эмне кыларын билбей, түнү менен үйүнүн айылынан көчүп кетиптир. Коңшу айылга. Анан коңшу айылга көчүп кеткенден кийин бир канча бир убакыт өтөт, бир 10 чакты жыл өтөт. Эми элдер ундуп калды го, эми өз айылыма келейин деп, кайтып келейин деп жолдон келип, айылдын четине келсе, бир кичинекей бир кыз ойноп жаткан экен. Анан кыздан сурайт: "Кызым, сен кимдин баласы кызы болосуң десе, баланчанын кызы болом" дейт. "Сен канчадасың" десе, ал кезде саат жок болчу экен. "Канчада экенин билбейм, энатам айткан, бизде бир молдокебиз бар болчу" дейт. "Ошол жел чыгарып жибергенде" дейт, "түнү менен көчүп кеткенде ошондо мен төрөлүп турдум" дейт. "Туу" дейт, "10 жылдан бери мен унутпаган" дейт, "эл" дейт. "Дагы эле унутуп элек турбайбы" деп кайта артка кетип калыптыр, көчүп. Ошо менен айылына келбей коюптур. Ошо намыстанып, уялып, бир гана намыстанып. Эми Аскар Акаев боюнча ушу сиз сурап атасыз. Макамды берсек болбойбу деп. Эми Аскар Акаевдин уяты болсо, жана молдокеде болуп. Келбей эле койгон жакшы. Ошол жакта жүрө берген жакшы. Эгер келсе, анда унчукпай эле келип эле шаарга жек көрүнбөй, жаман көрүнбөй эле өз айылына жашап, туруп, ошол жакта иштеп турган болот. Анан бул макамды эмне үчүн сурап атат? Экс президент макамын алам дебей элеби? Дебей эле. Ал макамды ага муну айтып атпайбы? Макамды алса, мына ыдырыс сүйлөп атат го, макамды алса 75% зарплатасын алат экен, дача берет экен, анан дагы андан тышкары машина берет экен, жан сакчылар берет экен, тигин. Акаев эгер элдин алдында таза болсо, ак болсо, анын баары кереги жок, ага акчанын да кереги жок. Анын акчасы да жетиштүү. Жөн эле карапайым эле көпчүлүк чет президенттер жүрөт го жумуш үчүн. Эксти сурабай эле, макам сурабай эле, өз иши менен алек болуп эле. Өз иши менен алек болуп, өз академиясында эле ишин иштей берсе болот деп мен ойлойм ошо. Анан баягы кылмыш иштери козголбоду эле. Эмне болгон ошо кылмыш иштерин айтып кетсеңиз агай. Кандай болду эле, эмне болду эле ошол? Акталганбы ал киши? Баягы көбүнө түшүнүксүз болуп атат да бул жагдай.
ооба жанагы айтып атышат. Мен коомчулукта мына көрүп атам да айтып атат. Акаев бирөө келсин дейт, бирөө келбесин дейт, бирөө уурдап кетти дейт, бирөө жеп кетти дейт. Ар ким ар кандай эле айта берет да. Анан мен буга адвокат болуп калгандан кийин мен мунун талабында талашпайм, кызыкчылыгына көздөбөйм, саясат менен да көз каршы бөлүшпөйм да. Мен болгондой гана айтышым керек да. Как адвокат катары, укук коргоочу катары. Аскар Акаевди убагында 3 жолу конституциянын, 4 жолу конституцияны бузду, узурпация кылып бийликти, 3-чү срокко кетип калды. Аялы, балдары бүт бийликке аралашып кетти. Ал жетишпей калса парламентти да чөнтөк парламент кылып алды. Баласы, бир тууган агасы, балдысы баары парламентке депутат болуп калды деп. Вот ошондон Аскар Акаев өтө жаман көрүндү да. Үйүнө аралаштырып алып баарын тең. Анан эл аны да эстеп жүрүшөт, аны да билип жүрүшөт. Анан ошентип атып төңкөрүш болуп кетти. Акаев качып кетти. Ошондо Акаев мөңгүрөп калды. Мындай айтсачы, жер карып мөңгүрөп, колдоо киши таппай калды. Байка Акаевди тегереп жүргөн кишилердин баары бирөө да жок. Деп айткандан бүт коркуп калышты. Анан мага Кубанычбек Жумалиев деген лаборанты келди. Айтты, сен Кубанычбек Жумалиев келгенби? Мага Кубанычбек Жумалиев келди. Ошол кезде ал премьер-министр беле? Премьер-министр жумуштан бошоп калып, анан чыгып бердим, бизнес болуп жүргөм. Ошо келип айтты, Аскар Акаев сенин айылдашың болот экен, жердешиң болот экен, эмгегиңди унутпайбыз, тигиндей кылабыз, бүт эметебиз. Аскар Акаевга бир жардам берип койбойсуңбу? Адвокат катары. Адвокат катары деди. Анан мен ойлонуп калып айдам. Чын эле мен кеминдикмин өзүм. Анан ойлодум, кыргыз макалына жакшы болсо да агабыз, жаман болсо да агабыз. Андан жакшысын кайдан табабыз деп туруп, анан кой эми Аскар Акаевга адвокат болоюн, даанасын билейин, канча ичип жеди, ошону мен жарыкка чыгарайын. Ага ким ичип жеди балдарына, ошолорду жарыкка чыгарайын. Ошолордун баары тегерим бар. Кошо Аскар Акаев жалгыз жооп бербейли. Кошо тегерим баары жооп берсин деп чыккам. Ошо кезде дүңгүрөп аткан. Данияр Үсен дүңгүрөп аткан. Бүгүн 30 буюмду таптык. Ал ошондо башкы прокурордун ордун ээлеп турду беле? Ким? Жок, Данияр Үсен премьер болчу. Премьер-министр болду. Ошондо 30 недвижимость таптык дейт, мүлктөн таптык. Андан кийин эртеси чыкты, 70ке чыгып кетти, 80ге чыгып кетти, 150ге чыгып кетти, 180ге чыкты. Акырында Данияр Үсен мына бүттү дейт. Биз 200 менен токтодук. Либерман деген эл аралык адвокат таптык. Ошого 500 миң доллар төлөп бердик деди. 500 миң доллар төлөп бердик. Ошол таап бериптир баары. Ошол таап берип баарын тең деди. Чет мамлекеттен бүт таап берди деди. Аны мен чыктым. Либермандын арден интернетте карап көргүлөчү булагы дедим. Ал международный аферист деп атышат, эл аралык. Ага кантип ишенип берип койдуңар? Жок, ошо таап берди деди. Анан ошо менен 202 кылмыш иш козголду. Акаевга тигинде мындай дүңгүрөтүп. Анан акырында эмне болду деп атпайсызбы? Ошо эмне болду дейм да, ошо кызык. Ошо көбү да жаштар дагы билбесе керек да ошону. Жаштар билбейт. Эң эле кызыгы мен ошону сизгилердин алдыңарда мен бир кагаздарды терип карап отургам, кандай болду экен депчи. Так. Момундай берип атат. Мына баш прокурор берип атат мага. 2005-жыл. 18 июлда 2005 жылда баш прокурор берип атат. Аскар Акаевга дейт, эч эме мыйзам чегинде добуш жок дейт. Кыргызстандынбы? Кыргызстанда добуш жок. Сүттөн актап берет мына кагаз. Башкы прокурор мына. Башкы прокурор. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы 13 июль 2005 жыл. Анан кылмыш Он не может, дейт ага окуп коюң, он не может быть привлечен уголовной и административной ответственности, а также
задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу, либо личному досмотру дейді. Ошол убактагы Ошол убакта генеральный прокурордун башкы прокурордун орун басары Жeenалиев деген кол койгон экен. Ушунда көрсөңүздөр болот. Эч кандай күнөөсү жок, кылмыш иштери жабыптыр. Дагы агай. Анан экинчиси берип атат. Баш прокурор кайта берип атат. Кылмыш иш козгоо жөнүндө бизде негиз жок деп берип атат. Мынакей бул 14 октябрда. Мына дагы ушул прокурор берип атат. Макешев дейт, биринчи орун басары дейт, берген экен. Аскар Акаев дейт, вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него до настоящего времени не рассматривался дейт. Анда каралып турду бул, Каралып, жок да. Аны мынакей үчүнчүсү каты турат, менде дагы. Бул үчүнчү каты 10 ноябрда 2005 жылы кайта катар берилген турбайбы? Берип атат. Мына үчүнчү эмне дейт? Кылмыш иш Аскар Акаевга жок дейт. Мына кайта берип атат. Бул орусчасын, кыргызчасын айтып атам. Кыргыз Республиканын башкы прокуратурасы ноябрда берип атат ага, 27 ноябрь 2005 жылда октябрда берип атат. Мен эмне үчүн аны кайта берип атты? Ай сайын чыгып атпадыбы? Ай сайын чыгып атат, Даниловсон бирдемке чыктыбы, чыкпады деп берип атсам, ай сайын мага берип атат. Жок, чыккан жок, эчтеке жок деп. 27 октябрь 2005 жылы каралган экен иш. Анда Аскар Акаевга вы не можете участвовать в деле в качестве защитника интересов экс-президента Аскара Акаева, так как он в уголовном судопроизводстве не участвует. Борсоков дейт. Начальник управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Борсоков деген берген экен. Демек, эчтеке козголбоп турду. Козголгон эле айтып атам. Ошон үчүн сиз да адвокат боло албайсың деп атат. Ооба, эметип эле качпайлыгы эле адвокаттын деле Акаевга дейт, адвокаттын кереги жок деп атат. Бул документтер сиздерге баарына ушул көрсөтүп беребиз. Бул оригиналдарын берип атам да. Оригиналдар. Копия эмес. Аны эми депутатка кайрылып атам, Масалев комитет чоңучу. Ал эмне деп берип атат? Депутатыбыз. Кайсы депутатка? Исхак Масалевчи. Масалев мына өзүнүн карап көрсүн дейт. Аскар Акаев дейт, келе берсе боло берет дейт бияка. Эч кылмыш жок дейт. 2006 жыл 13 сентябрда берген экен. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. Уважаемый Акин Токталевич, вам хорошо известно, что каких-либо правовых ограничений для возвращения на родину экс-президента Аскара Акаева не имеются. Масалиев. Депутатыбыз берген экен Исхак Масалиев. Ошондо эч кандай чектөө кылмыш козголбоптур. Келе берсе эң эркин ачык деп атат. Экс-президент сурабайлы, сурабайлы келе берсе болот дейт. Демек буга чейин бул күчүнө киргенде иштеп атат. Ооба. Андан кийин мен обусмен кайрылып атам. Балким силерде бирдемке бардыр. Прокурор сүттөн ак деди, жогорку кеңеш ак деп атат. Жок дегенде силерде бирдемке элден түшкөн арыз бар, баланчаны ичип кеткен, жеп кеткен, тигин десем. Мына обусмен мага 25 сентябрь 2006 жылы дагы берип атат. Ой, эч бир официалдуу документ жок дейт. Аскар Акаев сөзүн актап, бул да берип атат мына. Кыргыз Республикасынын айкы катчысы 2006 жыл жазып атат. На данный момент нет официального документа, запрещающего выезд Аскара Акаева на территорию КР, тем самым нарушающего его права дейт. Демек эч кандай чектөө жок деп берип атат. Чектөө жок дейт. Укук бузулган эмес дейт. Эчтеке Акаевдин укугу да бузулган жок. Иш козголгон да эмес, эчтеке жок дейт. Ошол кездеги омбудсмендин орун басары Кошоков дейт. Эми кайта мен дагы 5-жылы кайрылганда Исаковго, кимге? Масалиевке, Масалиевке. Анын 6-жылы так кайта 27 сентябрда президенттен сурап атам. Деги Аскар Акаевди бирдемке иш козголду беле, жокпу деп мага экинчи доверенность берип атышат. 2006 жылы Аскар Акаев дагы экинчи доверенность берип атышат. Биринчи мага доверенность беришкен, биринчи ишеним катты, мондай мага 2005 жыл берген. Ал 2005 жыл бүткөндөн кийин Аскар Акаев айтты, сен кылмыш козгоптур, келе берсең боло берет экен, сен сүттөн ак экенсиң дегем. Деп мына берсем, дагы бир карап көргүлөчү деп, дагы 2006 жыл кайта берип атат. Бир тактап бериңизчи деп. Балким да бирдемке табылып калгандыр деп, же бирден күнөө кеткендир.
Анан кайта парламентке кайрылып аттым. Парламенттин депутаты председатель комитет бар, төрагасы комитеттин эме боюнча төрага тиги соттор менен прокуратуранын күч структурунун ошонун төрагасы болгону парламенттин. Анан алар мага 27-нчи комитеттин төрагасы сентябрь 2006 жылы урматтуу Токталиев деп атат, господин. Аны берип атат. Мынакей, мен окуп көрүңүз мына. Мен биринчи муну окусаңыз арсын. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин комитети дейт. Буякта Абсамат жок. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин комитети Исхак Масалиев берген экен, Ошондо бул 2006 жыл 27 сентябрда берип атат сизге, 1 жылдан кийин. Комитет констатирует, что действующее законодательство Кыргызской Республики не предусматривает норм, ограничивающих беспрепятственное возвращение экс-президента Акаева Аскара Акаевича в Кыргызстан. С уважением, председатель комитета Исхак Масалиев. Эми дагы өзүнүн колу менен оригиналдарын берет, өздөрүн копия эмес, бүт оригиналдарын көрсөтөм. Көрсөтпө, булар сөз түрдө силерге экран эмеге видеодо көрсөтүп беребиз чоң кылып. Демек, Жогорку Кеңеш 2 жолу сизге айтып атат, эч кандай күнөөсү жок деп. Аны кайта мен 2006 жылы кайрылып атам, 1 октябрда. 2006 жылы прокурор болгон. Ай, бирдемке иш козголду акыркы. Барбы жокпу деп. Башкы прокурор. Башкы прокурор кайтардым. Башкы прокурор кайта мага мынакей жооп берип атат, окусоңуз мына. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы числосун датасын карап койсоңуз. Эме дейт. 2006 жыл 4 октябрда сизге жооп берген экен. Эме дейт. Аскар Акаев следственные действия не проводились, и он не является обвиняемым по уголовным делам, находящимся в производстве Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Следователи по особо важным делам при Генеральном прокуроре КР Расулов. Жок деп атат. Эч кандай кылмыш жок экен. Жок. 2 жыл бою сиз 2005-2006 бери издеп сурап отуруп эч бир кылмыш ишин тапкан жок. Эч кылмыш ишин таба албай, башага мына 8 катта мына анан акырындагы 25 октябрда 6 жыл дагы мен кайлап атмай дагы бирдемке чыктыбы, чыкпадыбы? Ошону тактап бергилечи десем, ия, баш прокурорго айт эле, баш прокурорго. Баш прокурор кайта айтып атат, бияка экс-президент обладает неприкосновенностью, мына окусаңыз, эми 8 кылмыш иш бар экен, ошо тиешелүү дейт. Бирок биз иш козгогон жокпуз. Мына эми ошону кайта берип атат. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы 25 октябрь 2006 жылы берип атат. Анда в производстве Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики имеются 8 уголовных дел, которые имеют отношение к экс-президенту Кыргызской Республики Акаеву, но согласно статье 53 Конституции КР и статье 12 Закона о гарантиях деятельности президента КР, экс-президент обладает неприкосновенностью, в связи с чем с участием Аскара Акаева следственные действия по данным уголовным делам не проводились, о чем вам было разъяснено в предыдущем ответе. Эми сен де эмне эле кайта жазып атасың деп атат, эми түшүндүрүп берип деп атат да. Эмне түшүнбөйсүң да, Аскар Акаевга жок. 8 иш бар дейт. Ал бөлөктөргө дейт. Тиешеси барбы жокпу дейт. Эми ошону Аскар Акаевдин тиешеси болсо, парламент ошондо 202 мүлк болуп атса, катып койгон чет мамлекетке илтим бар. Анда ошондо эле экс-президентин алып койбойт беле. Ошондо эле алып койбойт беле. Мага монту каттардын баарын жибербей. Ошондо эле Аскар Акаевга мынакей доктор Назаралиев деген билесиңер, жеңишбекти. Мына иск заявлениеде до арыз берип атат. Мага ким Аскар Акаев мага до зыян келтирген, мага канча төлөп берсин дейт. Мына 50 миллион доллар төлөп берсин деп берген. Өтө бай деп мына. Назаралиев арыз жазып атат. Арыз жазганда мага зыян келтирди. Октябрь райондук соттон жазыптыр. Кайыкта жүрүп атат. Октябрь райондук сот Бишкек шаарында. Анан акырында мен буга дагы адвокат болуп барып, өкүл болуп барып катышканда Назаралиевке далилденбей калсаң өзүңө акча төлөп каласың дегенде эмесин до арызын кайтарып алган. Мына ошондо бул дагы элди эмне үчүн козутуп атканда мына
момунду мен дагы берип атам Аскарга деп. Мен ошондо чыгып айттым. Урматтуу кыргыз эли, Аскар Акаевка кимдер зыян чексеңер, жапа чексеңер, зыян келтирсе, же бир туура иш жасаса, мага кайрылгыла. Менде мынакей бир эмес дедим. Момундай 2 доверенность турат, ишеним кат турат. Мен ошонун атынан дедим, ооба макул зыян келтирип деп, мен компенсация төлөтүп берейин Акаевдин өзүнөн дегенде, ошондо Назара иш жасап атпай, мага төлөтүп бер деп. 50 миллион доллар. 50 миллион доллар төлөтүп бергилер. Анан бардыңыз. Анан бардым, төлөтүп берели деп барсак, эч бул жөн эле элди коз үчүн эле жазып коюп турду. Мына ушундай бул ушундай болуп жатат иштер. Мына ушуну Демек түшүнгөнүңүз боюнча 2005-2006 жылдар эч кандай Аскар Акаевга кылмыш иши козголгон эмес, куугунтукталган эмес, ага Кыргызстанга келүүгө да эч кандай тоскоолдуктар жок. Кылмыш иште да козголбоптур да. Момундай депутаттарга мен мына о принятии политической реабилитации деп жазгам. Момундай депутаттарга канча бир 35 депутатка жазгам. Кабыл. Ошонун ичинен жана Масалич деп атат. Анан момундай гезиттерге чыккан. Деньги вывозили с чемоданами деп. Айтмай кайсы чемодандарын таап бергиле дедим да. Ошон бөөдө далинбей калып, мына мен момунча том менен ошо Аскар Акаевди ушундай коргогом. Ошондой. Анан мына ошол мен айтарым ушу жанагы мен башында айтпадымбы Молдоке жөнүндө ушундай. Эми Аскар Акаев мындай да экс-президентти талап кылбай эле, унчукпай эле, элдин кыжырын келтирбей эле, тынч эле келип, баягыдай Садыр Жапар айтпады, эч иш жок деп. Садыр Жапарга жолуккандай, Ташиевке жолуккандай, кыргыз элине жолуксун, айылына барып жолуксун, өзү айткандай кечирим сурасын, кеп жашай берсин. Мына мен сүттөн акмын деп эле жашай берсин. Бирок сүттөн акпак, бирок моралдык укук жок. Канча мына прокуратуралар актап атат, прокурор актап атат, депутаттар актап атат, облыстын акыйкатчы да эч кылмыш жок деп элге коомчулук айтат. Ошону актаганда эле баары бир бул эме кылыш керек болчу. Моралдык менен эме эксти сураган өзү эле уят. Унчукпай турсун. Мына Акаев иштеди, Бакиев иштеди, Бакиев деген Атамбаев иштеди, Отунбаев иштеди, Сооронбаев иштеди, азыр Садыр Жапар иштеди. Садыр Жапардын адвокаты болгон да. Ошо кезде Садыр Жапаровго деле адвокат деле оңой менен адвокаттар болгон эмес. Азыр Садыр Жапаровго да адвокаттын кереги жок, Акаевге да адвокаттын кереги жок да азыр. Себеп дегенде сууну кечке чейин энемди берейин, сууну кечкенен эмнемди берейин дегендей өкмөттүн адвокаттары уже толтура алардын адвокаттары. Аларга адвокаттын азыр кереги жок. Эми мен айтарым, ошо 6 принцип бар. Жакшы иштедиби, жаман иштедиби, баары бир иш кылышты. Алар баардыгы мектеп салды, школ салды, жол салды, свет кылды, ошо колунан келгенин баарын жасашты. Анан кимиси жакшы дейт, мен сурата, кимиси ошолордун арасынан кимиси жакшы дейт, мен сурашат. Сен адвокатсың го, 2 президенттин адвокаты болдуң дейт. Ошо президенттердин арасынан сен саясийдагы адвокатсың, ошо бир айтып берчи дейт. Кимиси жакшы дейт. Мен айттым, баары колунан келгенче иштеди, бирок дедим, сездиңби дедим, алардын иштеген иштебегин дедим. Туура дедим. Баардык машина алып келди, автобус алып келди, тигини муну баарын алып келип атат дедим. Ар бир эме дедим. Бирок адам жоон териси менен сезиш керек. Садыр Жапаров айткандайчы, мен түрмөдө жатып жоон тери менен сездим элдин кыйынчылыгын дейт. Ошондой сен жоон териң менен сездиңби? Базарда баалар арзандадыбы, свет арзандадыбы, автобус арзандадыбы, газ арзандадыбы, айлык жок. Айлык канча көтөрүлсө, ошончо базардын баасы көтөрүлүп кетет, ага карабайт. Мектептерге бекер барып атабы, институт контракт жок, бекер окуп атабы студенттер. Мамлекеттер кандай социальный жардам көрсөтүп атабы,
мурун жүлүлө толтура турчелем кыргыздар көбөйүп кетти. Акча сураган кайрысыр тилемчилер. Алар көбөйүп кетти. Ошолор азайдыбы? Вот ошондон билинет дедим. Социалдык туура айтасың. Деңгээлде жашоо. Социалдык деңгээлиң сен андан эмес, сен ракет алып келип коюп койгондон эмес. Же самолет алып элдин жашоосу. же аэроплан алып келип коюп, же дагы бир ракет самолетторду алып алып, же тигини сатып алган эмес. Элдин жашоосу менен билинет. Жашоосунун деңгээли менен Деңгели менен билинет. Президенттин жакшы иштегени же жаман иштегени. Вот ошондон гана билинет. А так баардыгын колунан келгенче. Анан мен мынакей. Акаевке деле экс-президентке бербеш керек. Ошо мен сурайын деп атам, неге эле Кыргызстандагы ар бир мисалы 5 жыл болуп 10 жыл сайын эле бирден президент келсе эле ар бирине экс макамын берип эле экс президент анан алар багып карап ушинтип кете бериш керекпи же башкаларды эле президент болсо болгондо эле бүткөндөн кийин эми татанкай пенсияга чыгып ишин кыла берсе болбойбу дейм да. Болот эле, эгер таза иштесе. Эмне үчүн бул эксикти жанталашып атат? Бул акчага эмес деп. Мени өлтүрүп кетпесин, элдин арасынан баса албай калам, ошондон коркот. Эгер бир апапак таза иштесе, эч кимден коркмок эмес. Басып жүрмөк. Мынакей Отунбаева бул мыйзамсыз экс-президент. Ачык эле айтайын. Бирок экс-президент болгон атагы менен жүрөт, бирок кенен көчөдө басып жүрөт го. Эч эме акырына жок эле мен билгенден. Ошондой эле ал себептегенде урдаган жок деп ойлойм. Жакшы эле колунан келишинче иштеп берди. 1 жыл, 1,5 жыл ушунда иштеп берди. Бирок казынага чөнтөк салган жок, тууган тушкандарын така бияка тарткан жок. Ошондуктан бул эркин басып жүрдү. Эч ким мени каргабайт, чилебейт, тилдебейт деп. Атамбаев боюнча эмне дейсиз? Эми Аңкын алып салды ба? Атамбаев боюнча алып койгон экс-президенттин себептегенде ал өзүнөн кетип калды. Аны чоң адвокаттар жаңылтты. Тергөөгө чакыргандан кийин повестка ачпайбы? Ошо повестканы эле сотко берип коюш керек болчу. 2 повесткадан менде экс-президент статус неприкосновенности деген бар. Кол тийсин. Сен сурап албасаң, биринчи ошону алгыла, анан мен сурабаса болмок. А булар тескери кетип калды бүт барды. Анан ошондон ызы-чуу болуп кетип, анан мүмкүн алганга туура келип калды. Сооронбай Жээнбековчу. Сооронбай Жээнбековду мына экс-президент берип, аны алыш керек болчу. Ага эмне берди? Ал аягына чейин иштеген жок да. 3 жыл иштеди. 3 жыл иштеди. Ал деген татынакай 3 жыл иштеди, 5 жыл иштеди, 10 жыл иштеди, бирок татынакай иштеп өткөзүп берип кетсе, экс калса бир жөндөр эле. Бирок экстин негизи президенттик вообще кереги жок. Экс-президент болгондо эле сразу ойлойт экен да. Мен эмне кылсам ошону баарын жасай берет экен. Эртели кечте мен экс болуп калат экен. Кол тийип бар экен. Мамлекет бар, эч ким тийбейт экен дейт экен. Мен мамлекеттин коргосун алат экен дейт экен. Анан билген жасай берет экен да. Негизи депутаттар президенттен баштап баарын кол тийсин баарын алып чыгыш керек. Биз сен өкөстөй бирдей болуш керек. Конституция жазылып атпайбы? Адамдын баарын укугу бирдей дейт. Президент менен сиз өкөстүн укугуңуз бирдей. Бирдей болуп атпайбы? Ошонун баарын алып койсо туура эле болот деп ойлойм. Ошондой. Кереги жок деп айтасыз. Кереги жок деп айтам. Себептеринде көп кишилер чуналып атпайбы, бериш керек, бербеш керек. Мен как укук коргоочу адвокат катары, саясий адвокат болуп, көп саясатчылар коргоп жүргөн кишимен. Мусулмандарды коргоп жүргөн кишимен, карапайым кишилерди коргоп жүргөн. Ошондо мен тажрыйбамды айтарым. Экс дегенде, кол тийгиз дегенде болуш керек. Президентте да болуш керек, сотто да болуш керек, депутаттар да болуш керек. Ошондо элдер мыйзамды сыйлап жашап калышат. Мыйзам менен жашап калышат. Бизде 3 жол көңтөрүш болуп кетти. Элдер сурайт да. Свет кымбаттап жеткен газ кымбаттап кетип, жеда биринкеси кымбаттап кеткен эмес. Адамдын укугу бузулгандан гана көңтөрүш болуп кетти. Эгер адамдын укугу бузулбаса, эч качан көңтөрүш болбойт.
бир гана адамдын укугусундур. Ошо мен айтам, ошо адам укугун гана сакташ керек. Мына бизде эле мына конституцияда бир нерсе жазышат. Мына мондай бир конституцияда. Баарыбыз бирдейбиз дейт. Баарыбыз мыйзамдын алдында баарыбыз жооп беребиз дейт. Бирок мыйзамдын алдында эч ким жооп бербейт. Бүт конституция кимге иштерин өзүм деле билбей калам. Конституция кеде конституция иштебей, кеде мыйзамдар аферисттерге иштеп калат. Тескерисинче. Тескерисинче. Конституция четке калат да, мондай бир мыйзамдар чыгат. Чарыл ошо менен. Буга азыр келебиз. Мындан сурап койдум дедим эле. Келип калса, анан балким өзү ушу Аскар Акаев баш тартып эле жөнүнө келип тынч эле жашайм, 80ден ашып калыптыр дейт. Жеримде, элимде болоюн деп эле келип калса, эл кандай кабыл алат деп ойлойсуз мисалы? Ар кандай ой болот атпайбы? Элдин кабыл алуусу кандай болот? Эми баягы макамдан баш тартып эле да жөнүнө келип. Жок, эми 20 жыл өтүп кетти. Эми 20 жылда эми кыргыз эли айткандай кечиримдүү дегенде кечиримдүү болот. Айкөлүү болуп чыңгыздар. Эми болоору болуптур. Боюсу ханыптыр. Эми тынч жашайбыз деп эч кимге тийбейт буга. Жөнүнө келип жашайбыз. Жөнүнө келип жашайбыз болот. Бул 2005 жылга жашаса болмок жөн эле. 2006 жыл келсе де болмок. Эмне жактып алып билбейм аякта. Эч бир кылмыш. Эч кылмыш жок деп атса, анан жактып алды. Менде кылмыш жок, кылмыш болсо мени соттогула деп келбейт беле. Иш козгоголу деп келбейт беле. Анан 20 жыл өткөндөн кийин келип алып, мен көрсөтмө бермей келем, анан тиги кылмай келем, анан тиги жамандап, муну жамандабайт. Менин күнөөм болсо, мынакей мен келдим, иш козгоголо, мен отуруп берейин деп ойлойм. Күнөөм болбосо, аны мен басып жүрөйүн деп ойлойм. Анан элдерге күнөөм санатпайт. Тежакка жатып алып мен келет элем, мени кабыл алган, мен парламент карап бергилди. Билет да бул парламент, чөнтөк парламент каалагандай жашап берет деп ойлоп атат да. Ойлодук го Аскар Акаев. Мен 90 депутат экен, 90 сатып алам деп. Мага кол көтөрүп берет баардыгын. Эл менен бөлүшкө эметкен жок. Бөлүшкүсү келбейт, эл менен кеңешкиси келбейт, эсептешкиси келбейт. Ал бул парламент менен эсептешим деп атат. Эл менен эсептешпей, кайта чыгып айтпай, элим, жерим, мен уже карып калдым, 80ге чыгып калдым. Мен деген тынчыраак эле иштеп берейин, тынчыраак эле үйдө отуруп берейин. Жаманбыз, жакшыбыз, сенин башчыңар болгон десе эле, эл мынтип кол чагып эле тосолмок. Берсин деп эле. Берсин деп эле. Мен де президент менен чечем, мен де парламент менен чечем деп. Козутпайбы? Козутпай. Түнтө да бияк болду эми бул нерсени сурабасаң болбойт да, сурашыбыз керек да. Жакында эле бир иштер болуп атат. Сизди лицензиясынан ажыратуу боюнчачы, адвокаттык лицензияңызды ажыратабыз дегенде бир соттук процесстер болуп атат. Эмне болуп аткан процесс ага? Эмнеге сизди лицензиясынан ажыратабыз? Ошону бир түшүндүрүп кетиңизчи. Элге кызык болсо керек. Эми сизди адвокат катары таанылгансыз, анан адвокаттык лицензияңызды эмнеге алганчы? Ушу лицензияны Негизи качан алгансыз лицензия? Адвокат болуп качан иштедиңиз? азыр түшүндүргөм. Бул лицензияны козгоп алабыз дегенге биринчи жолу эмес. Бул экинчи жолу катып баша болот. Биринчи жолу лицензияны алам деп мен Садыр Жапаровго, Ташиевге, Танат Мамутовго адвокат болуп жүргөндө мен Адилет министр, министр анан дагы биригип алышып бартын, прокуратура биригип алып туруп, ГКМдын кишилери биригип алып туруп, Токталевдин лицензиясын албасак болбой калды. Бул эл мага дүрбөтүп атат. Саясатчылар коргоп, мунун лицензиясын алыш керек деп ошондо бир чоң башташкан. Катуу. Анын негизи эмнесин башташкан, айткан деп 14-жылы дейт. 14-июлда 14-жылы Кыргыз Республиканын адвокатура жөнүндө мыйзам чыккан дейт. Бул мыйзамдын негизинде Токталиев дейт, адвокатуранын коомчулук уюмга кириш керек деди. Мүчөсү болушун. Мүчөсү болуп кириш керек, акча төлөп, взнос төлөп деген деди. Мен анда кирбей койгом. Мен анда дагы жакшы ошондо адилеттүү соттор бар экен, адилеттүү прокурорлор бар экен, соттошуп атып, конституцион сотко чейин жетип атып,
кирбей алгам адвокатурага. Себеби бул адвокатура жеке менчик, мамлекеттик эмес. Бул мындай осу Коом, өлчө уюшкан коом. Анын мыйзам чыгарып койгон конституцияга каршы. Ким лицензия алса, 1 айдын ичинде дейт, эмгеге кириш керек дейт. Адвокаттар ошо коомго деп. Анан мен айттым, мен деген лицензияны 1 ай мурун алган жокмун дедим. 2001-жылы 14 жыл мурун алган дедим, закон чыкканга чейин. бул чыкканга чейин. Бул чыкканга 14 жыл мурун. А бул конституция жазылган, закон обратной силы немет, арты күчүн болот деп. Ошого карабай кайта ошону башташты. Сен дейт адвокатура кирбесең деп, анан тикеден тикеле минус эме берди. Буйрук чыгарды. Токталиевди эч бир эмеге киргизбегиле деп. Сотко, прокуратура муну лицензиясын биз токтотуп коелук деп. Ошентип эле токтотуп кое берет. Ошентип эле токтотуп кой деп. Мыйзамын да урган жок, эчтекесин да урган жок. Бүт бардык биз токтоттук. Биздин айтканыбыздар биздики закондо да. Монда өзүнчө копиясын беришти мага. Ошону токтотуп салдык. Андан кийин Буга эмне себеп, эмне болуп тур? Эмне ошо кирбей койгонуңуз элеби адвокатура? элдик кирбей. Мындай да бир тотугуштук бар го Папуайда. Айтат го, ай тотугуш, эмне үчүн клеткада турасың дейт. Ал айтат, мен көп сүйлөйм дейт. Ошентип мени көп сүйлөтпөй үчүн торго маған ачат да. Торго тургузуп коюп, марионетка кылган ачат. Биз айтканды да, мен сертегенде Кемпирабад боюнча адвокат болуп калдым да, ошол жакта бир Кубанкадыров деген. Жалпы. Анан соттордун кемчиликтерин, тилерин баарын ошону көзгө чыгып айтсам, ошол жакпай калды. Бир, экинчи президенттин тегеректери жана министр Баязов деген. Ошолор президентке жакшы көрүнөбүз деди. Анан бирден келсе эле кол менен көрсөтөт. Тияк менен сүйлөшпөйсүң, тияк менен келишпейсиңби? Тияктар буйрук берип атат, сен лицензияны алгыла деп атат дейт. Анан айтты, мен тиянар ким? Айткылачы. Мен ошого чыгайын, ошо буйрук берген кишилерге сүйлөшөйүн. Десе белем, жок, көрсөтчүт үстүн. Ачык айтпайт. Ачык айтпайт. Анан экинчи четинен барынан мен айттым, бул конституциянын дедим 6-чы статьясында, 8-чи статьясында, 36-чы статьясында беренелерде да эң эркин боло алат дейт. Сен мен эркинги менен ажыратып атпайсың дедим. Эмнеге мен киришим керек деп. Жок, сен киресиң деп. Кирбесең, лицензияны алабыз деп. Ошентип соттошуп отурабыз. Анан акырында мен айттым, сотко дагы министрине дагы, жогорку сотуна дагы, Базарбековго дагы айттым. Эгер дедим, конституцион закон иштесе дедим, анда мен адвокатмын. Адвокат бойдан кала берем. Эгер конституцион закон иштебесе дедим, анда мен адвокат эмесмин дедим. Анда мен мыйзамсыз мага Садыр Жапаров берген, президент берген орденди кандай мамлекетке өткөзбөшүм керек дедим. Мен мыйзамсыз сени коргоп жүргөн экенмин 10 жылдан бери. Мыйзамсыз иш жасап жүргөн экенмин. Сиздер мыйзамсыз мага даңк орденди берип жүрсүң. Даңк орденди мен Кыргыздын тарыхында, 30 жыл тарыхында биринчи жолу мен алдым адвокаттын арасынан. Башка эч кандай. Анда мен мыйзам салам болуп калдым. Адвокат деп бергенсиз. Адвокат деп бергеним. Мына адвокатка деп жазып берип атышат. Эгер мага эмелеп берген жок да, тиги бир эмени ишмердилүү. Мынакей, мондай.
Адвокат деп беріп жатады. Адвокат деп беріп жатады. Міне болғаны ошол. Лицензиямды аласы әрекет қылып жатса, алынса, мен аға қаршы емеспін. Бүгін алып қойсын лицензияны. Ертелі келсе билік алмашса, қайта конституция орнына келіп қалыпты айтады, осыны қайтыма қайтып беріп. Емені. Лицензиямды. Тура мен сіз алсам айтатымын, да қайтады ма? Мен көрсетейінші, мына келіп орта. Орден даңқты ашықтан ашық өткізіп қайтқан. Талашпан. Значит, мен, егер мен адвокаттық ішеміз, елдің қолын еме кетеді, ой кетеді. Бұл біреуін алған ғой деп. Қантып билікті алдап, президентті алдап, адвокатымды алдап жүрген тұрға кетті. Тұра? Осының үшін мен алдап жүрісім, мұнакем ондай неменді өткізіп қайтқан жөндері. Егер лицензияңызды Лицензиям алынса. алынса, Мен анда адвокат емеспін да. Анда мен мыйзамсыз ушунун үчүн 14 жылдан 24 жыл, 10 жыл мен мыйзамсыз адвокат болуп жүрдүм да. Бийликти алдап, ишеним катынан ачкан иштериңиз эмне болот анда? Ал ишеним кат ал эме жарандык иштер. Жарандык иштер. Жарандык. Кылмыш жаза иш боюнча адвокаттык иш керек да, ошо бар тең. Анда ошо мен жарандык иш бар тең, мыйзамсыз табыш керек да. Мыйзамсыз табыш керек. Бип табыш керек. Егер лицензия алынса. Лицензия алынса бип бар мыйзамсыз болуп калат да. Ташиевке да мыйзамсыз болгон адвокат болдум, Акаевке да мыйзамсыз, Акаевке мурдап болгон. Ташиевке, Мамытовка таанытмак бар го эме, спикер болгон. Сады Жапаровго да мыйзамсыз адвокат болгон да. Ал мен кээде айтып коет го, экс адвокатмын. Мен экс адвокатты эми Сады Жапаров ачык эле айтып атат. Алданып жүргөн турбайм деп. Алдап жүргөн турбайм деп. Ошондо алдап алышын өткөзүп беришим керек да. Ошондой Кошумча алымчаңыз кандай? Эми кошумча алымчаны эмнени айта алам? Жана сиз Акаевди эле сурап келдиңиз. Экс-президент бери баарын эле бербеш керек. Ошонун ичине Сады Жапаровго бербеш керек. Эртең эмеге кетип калса дагы. Что болот? Мени күткөндөн эмес. Баарын тең бербеш керек. Кийинкилерге да берилди. Кийинкиде конституция өзгөрүп киргизип коюш керек. Эч эме экс-президент деген болбойт деп коюш керек. Мурун кандай жумуш жасасаң, президенттин бошогону ошол жумуш аткара бериш керек болду. Жоксо пенсия жатып жата бер, пенсияңа алып деп. Да, айтатам, эмне үчүн мен куугунтукка түшүп калдым? Ушуну эң беш түшүнө албай атам да. Эмне үчүн Садыр Жапаровдун тегерегинен же кимден эмне үчүн мен лицензиямды алам да куугунтукка түшүп калдым? Баардык жерден кайда барсам, прокуратура барсам, сотко барсам, баардык жерден мени куугунтук алып атышат. Азыр куугунтукта болчу. Куугунтукта алып атат. Даже мына мен соттун чечимин көрсөттүм. Минюстун чыгарган буйругу приказы токтотулсун десе, министр токтотпой атат. Жок, дистрибутор дейт. Айтма соттун чыгарган чечими баардыгына тең тиешелүү дедим. Министр ким эле? Юстиция министрлиги. Байетов. Аяс Байетов. Айтып, соттун чечими менден баштап президентке чейин барып ушу аткарыш керек десе, жок дейт. Биз соттун чечимин аткарбайбыз деп атышат. Мына аткарбайбыз деп атышат. Аскар Акаев бияка келбеди президентке. Сурак берген. Сурак бергенде сразу битегиден чыкпады. Мен адвокат болом депчи. Мен бекер болом, мен тилди берем деп. Анасқа чыкты макталып. Ой, рахмат, мага адвокат болгонго депчи. Ой, мен бул карайлап жүргөндө тең сүйлөп калганда, мөңгүрөп калганда мен болдум эле го. Ошондо айтпайбы, мен Аскар, ой, мен биринчи Акаев эме мага кыйналып турган кезимде ошо Токталиев Аким деген бар эле, ошо адвокат болду эле. Жок дегенде ошондо калптоосу чыгарып коеюн дебейби? Көрдүңүзбү? Турмушу оңол же тигинде кончойгон унутуп калышат да. Чоңдорсун эле. Ага да катуу болуш керек да. Адамдын табигаты ушундай болсо, ниеттери ушундай болсо, аң сезими ошондой болсо, тарбиясы ошондой болсо,
иман ушундай болсо ушундай болот экен да. Түшүнүктүү. Агай рахмат. Көп суроолорго жооп алдык, тарыхый документтерди көрө алдык. Мунун баарын ошо коомчулукка чагылдырып кол дедик. Анан сиздин лицензия боюнча да суроолоруңузга жооп алдык деп ойлойм. Сизге маалымат бергениңизге, маек бергениңизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен бүгүнкү берүүбүздү урматтуу көрүүчүлөр жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.